Саламатсыздарбы? Мен Түркбаева Никина, врач-дерматокосметолог, медицина илиминин кандидаты Шайлообек Оркунбаев негиздеген Сеннамед клиникасында эмгектенем. Бүгүн биз сиздер менен сүйлөшө турган тема жүз терисине кам көрүү, туура кам көрүү жана биздин терибизде пайда болгон ар кандай көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору. Биз Кыргызстан күндүү өлкө болгондуктан бизде биринчи маселе бул фотостарение деп коет. Күндүн нурларынан келип чыккан көйгөйлөр. Бул ошондой эле тактар, бырыштар жана купероз, розация оорулары Кыргызстанда айымдарда, мырзаларда өтө көп кездешет. Биздин жаз айында бизге түздөн түз таасир эткен ультрафиолет А нурларынын өзгөчө биздин териге тийгизген таасири чоң. Ошондуктан биз күз айынан баштап косметологиялык процедуралар активдүү алышат. Булар кайсы процедуралар бизге жардам берет бул көйгөйлөрдү чечкенге? Биринчиден албетте бул бетти тазалоо, чистка лица. Экинчиси бул поверхностный пилинги деп коет. Бул жеңил пилингтер, химический пилингтер. Булар сиздин көйгөйүңүзгө жараша ар кандай болуп бөлүнөт. Агартуучу пилингтер, куперозго каршы пилингтер, розация, ар кандай аллергияга каршы лечебный пилингтер жасалат биринчи этап менен. Экинчи этапта бул албетте мезотерапия. Мезотерапия бул биздин каныбыздын плазма менен жасаса болот, то есть өзүбүздүн венадан алынган сыворотка менен ошол бетке инъекция жолу менен сайылып жакшы результаттар болот. Экинчиси, ошондой эле сывороткалардын составында агартуучу компоненттер бар, бырыштарга каршы антиэйдж компоненттери бар жана башка витаминдер менен сайылат. Үчүнчү этап бул лазерная шлифовка жана башка глубокий процедуралар жасоо менен биздин жаз жай айында пайда болгон ар кандай көйгөйлөрдү батыраак чечкенге алып келсе болот. Үчүнчүдөн уходовой косметика тандалат. Бул косметолог тандап бергени жакшы, себеби сиздин жүзүңүздүн териси 80% сиздин үйдөгү домашний уходдон түздөн түз таасири бар. Бул уходду сиздер албетте эртең менен кечинде үзгүлтүксүз жасаш керек жана уходовой косметикалар туура тандалган болуш керек. Ошондой эле сиздин көйгөйүңүзгө жараша, если сиздин бетиңиз сезимтал болсо, анда для чувствительной кожи косметикалар тандалыш керек. Сиздин бетиңизде акне, угри, безеткилер бар болсо, анда лечебный косметика тандалыш керек. Ошондой эле пигменттер бар болсо, анда осветляющий сывороткалар, кремдер тандалышы керек. Мунун баарын косметолог сизге туура тандап берет. Ошондой эле биздин клиникадан дагы башка процедураларды алып келсеңиздер болот. Бул скульптурный массаж лица. Скульптурный массаж лица бул сиздин бетиңизди, то есть альтернативалуу жол менен инъекциясыз, операциясыз жашартуучу процедура. Бул процедураны алганыңызда сизге лифтинг эффект берет, кожаңыздагы бырыштар жазылат, ошондой эле кан айлоонун система жакшыралат, отектор азайышы мүмкүн. Ошону менен бирге бизде аппаратный косметология бар. Бул смаз лифтинг аппараты. Ошондой эле сиздерди тери көйгөйлөрү менен маселеңиздер болсо, мисалы үчүн псориаз, экзема, аллергический дерматит оорулары менен кыйналсаңыздар, анда биздин клиникага келип, холистикалык ыкма жолу менен шифа таап кетсеңиздер болот. Өзүңүздөр угуп жүргөндөй, өзүңүздөр көрүп жүргөндөй, бул жерде Куран сүннөт жана биздин современный медицинанын айкалышы менен көптөгөн жакшы натыйжаларга жеткен учурлар бар. Биздин клиникага келип лечение алып кетишиңиздерди сунуштайм.